Kimge jol berişiniz kerek degen bizge suroo berildi. Hazır mına sizler kesilişke gelip kaldыңızдар. Kesilişte dagы 3 una turat. Ушул учурда силер kimge жол бересиңер дегенде аны кайдан билебиz? Оң тараптагы жол белгиге карайбыз. Оң тарапта кандай белги турат? Биринчи белгини карасаңыздар, жол бер деген белги турат. Демек силер экинчи даражалуу жолдо турасыңар. Алдыдагы уналарга жол бериш керек экенин билдирип атат. Анан төмөн жагында, ошол белгинин төмөн жагында досканы карасаңыздар, негизги жолдун багытын көргөзгөндө, багыты өзгөргөн. Автобус жактан келип негизги жол сол жака бурулган, мотоцикл жака. Ошондо кайсы унаалар негизги жолдо экен? Автобус жана сол тараптагы мотоцикл негизги жолдо. Ал эми силер жана оң тараптагы жеңил уна экинчи даражалуу жолдо. Ушундай кылып аныктап алгандан кийин демек кимдерге жол берет экенсиңер? Автобуска жана мотоциклге жол бересиңер. Ал эми жеңил унагачы? Жеңил уна өкүңөр тең экинчи даражалуу жолдо турасыңар. Негизи жолдордун даражасы бирдей болгондо оң тараптан келген унага жол берилет. Азыр өкүңөр тең экинчи даражалуу жолдо турганыңар үчүн силер оң тараптагы жеңил унага да жол бересиңер. Ошондо азыр бул жерде кимге жол беришиңиз керек дегенде кайсы жооп тура болду? Уналардын баарына деген экинчи жооп тура болду. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Урматтуу менин көрүүчүлөрүм, менин катталуучуларым. Эгер право алууда экзаменден өтө албай кыйналып жаткан болсоңуздар, анда менде онлайн платный курс бар. Ошол курска катышып экзаменден өтсөңүздөр болот. Эгер курска катышам десеңиздер, менин профилим астына WhatsApp группанын ссылкасы коюлган, ошондой эле контакт номер да бар. Ошого байланышка чыгыңыздар. Мен онлайн курс боюнча толук маалыматтарды беремин.